Айгүл эже, саламатсызбы? Биринчиден сунушубузду кабыл алып убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдирели. Анда дароо эле суроого өтсөк. Мына соңку жылдары сиз оор сыноолорду, чоң бир жоготууларды башыңыздардан өткөрдүңүздөр. Ошондой шартта ошонун баарын көргөн адам катары жашоо, адам өмүрү деген сыяктуу мындай түбөлүктүү темаларга сиздин көз карашыңыз кандай өзгөрдү? Саламатсыңар, хош келипсиздер. Кыска мөөнөттүн ичинде биздин үй-бүлөдө өтө чоң, оор жоготуулар болду. Мындай жоготуулдан кийин адам ойлонбой, түшкөлбөй жана өзгөрбөй койбойт деп ойлойм. Ата энебизге канча сый-урмат көрсөтө алдык. Дастан балама канча энелик мээрим төгө алдым, канча жакшы сөзүмдү айта алдым деп көп ойлоном. Деги эле жашоодо бул бүгүн бар, эртең жок дегенге өтө көп маани бердим. Жашоодо биз майда чүйдө көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурат экенбиз. Ошонун ордуна балдарыбызга, жакындарыбызга жакшы сөзүбүздү айтып, жакшы маани талтуулаганды унутпасак. Деги эле адамзатка, тирүү жандыкка, айлана чөйрөгө пайдабыз тийбесе да зыяныбызды тийгизбей өтсөк, жашасак деген бул ушундай бир чечимге жеттик, ойлодум да. Ошондой күндөрдө сиз эл алдында абдан кайраттуу, сабырдуу аял катары көрүнө алдыңыз. Сиз дем күчтү кайдан же эмнеден алып жатасыз? Мен биринчиден бул мен ишенич. Аял катары мен жолдошума катуу ишенем. Ар бир көтөрүп чыккан маселесине ишенем, актыгына, тактыгына ишенем. Ишеничим абдан күчтүү. Экинчиде бул Садырдын күйөрмандары, колдоочулары, мекенчилер. Булардын ар бир Садырдын сот процессине келет. Садырды абдан колдошот. Мен балким жолдошум катары ишенип күйүп аткандырмын, бирок бул адамдар ушу инсан катары Садырды ишинин актыгына катары абдан ишенип, чуркап, биз башкалар окшоп акча төлөп берип аркасынан чуркабайбыз. Булар Садырдын ишин карап чуркап, ошолордон мен күч алам, ошолордон мен үйрөнөм. Мекенчил болушту, көп эле жамандыкта да чоо болушту, жакшылыкта да чоо болушту. Алыстагы, көбүнчө Россиядагы, Америкадан бери мигранттарыбыз өтө көп колдоо көрсөтөт. Ошолордон күч алам. Көп баарлашабыз. Азыр соцсет деген бар, ошолдон көп колдоолор келет. Ошондо мен күчтүү болдум деп айтам. Жолдошуңуз абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Кыргыз-казак чек арасынан кармалып келген боюнча эркиндикке чыга элек дегендей. Ошол учурда келбей койсо кандай болмок деген суроону көптөр талкуулап жазып калат. Балким аны сиз өзүңүз окуп болушуңуз керек. Кандай ойдосуз? Чындап эле келбей койсо болот беле? Албетте, балдарым менен туугандар арасында абдан көп сүйлөшөбүз ушу жөнүндө. Келбей койсо эмне болмок деген. Келбей койсо көпчүлүктүн бириндей болуп эле жашап жүрө бермекпиз. Бирок бул Садырдын чечими болду. Келем деди, келди. Азыр билесизби, могу биздин коомдо сөзүнө турган, айтканын жасаган кишилерге, инсандарга, адамдар, элдер муктаж болуп турат. Ошонун бириндей эле ошо Садыр өзүнүн айткан сөзүнө, жасаган ишин аягына. Анан бул Садырдын актыгы, ишенчектиги болду да. Себеби ишенгени бул кылмыш иши жок эле Садырга. Анан ушундай тездик менен кылмыш ишин токуп, границадан тосуп, өзүңөр күбө болдуңуздар, колуна кишен кармап, повязканы ошол момент вручать этип, анан алып кетишти да. Бул, мен ойлойм, бул бир адамдын өч алуусу, жеке адамдын. Бүтүндөй бир мамлекетти жеке бир адамдын колдонуучусу жана эч кимдин астына, элдин астында жоопкерчилик жок. Мен камап кое берсем боло берет дегендей да. Садырга ошол учурда чет өлкөдөн кайтып келди. Ал күндөрү сиз кайда элеңиз, жанында белеңиз? Кайда жашап жаткансыз? Биз чогуу 3 жыл чет өлкөдө жүрдүк.
эл катары эле, көпчүлүк катары эле Польшада жүрдүк, андан кийин Россияда мигранттардын жанында мигранттар менен чогуу эле эл катары эле жүрдүк. Эл көргөн кыйынчылыкты көрдүк, мигранттардын жашоосун ошондо көрдүк. Ошондой болдук. Анан Садырдын чечими болду, мен Кыргызстанга барам. Мен акмын, мен иш козголгон эмес деп. Бул дагы айтып атпайм, дагы өзүнүн актыгына ишенди. Ал кишинин жубайы катары, өзүңүз айткандай кеңешчиси катары айталык. Сиз ошол учурда Кыргызстанга келбей тур деп оюн же чечимдерин өзгөртө алат белеңиз? Колуңуздан келет беле? Жок, мен өзгөртө албайт элем. Бул өзүнүн чечими болду. Өзү кандай ойлойт ошол чечими жөнүндө бүгүн? Биз бул жөнүндө Жолдошум экөөбүз абдан көп сүйлөшөбүз. Биздин бир эле өкүнткөн нерсе бул биз карып калган ата энебизди аярдабай коюппуз да. Ошо ата энелерибизди ойлосок болмок экен деп ойлоп кетебиз. Мына ошол жамандыктар болгон учурда 3 учурда тең Садыр ага абакта болду. Кандай болду? Кимдер аркылуу угуп жатты ошол суук кабарларды? Баягы бизде Кыргызда менталитет ушундай экен да, ата балага, бала атага өтө жакын болот экен. Биз үйлөнсөк да, бөлүнсөк дагы баягы кайнатам Садыр түшүп калганда ушундай катуу күйүткө түштү. Барыңыздар көрсөңүз керек, видеосу да калды. Киши жанында тура албайт, ошо асыбыкка чейин. Ушуну айтып атпайм, биз ата энебизге аярма менен жасай албай калдык. Бул биздин күнөөбүз болду. Ошол кезде кайнатам өтүп кеткенде Атамбаев уруксат берген жок. Эми баары бир деле бир адамга баштайбыз да биз. БКМБ дейбизби, СМБ дейбизби, ГСМ дейбизби, акыры барып бир адамга беришебиз. Уруксат болгон жок. Топурак сала алган жок. Суук кабарды кимден укту? Адвокаттардан угат. Ооруп аткан, катуу ооруп аткан. Ушу свиданияга дагы алып бара алган жокпуз. Сот процесстерине да бара алган жокпуз. Ушу атам тездик менен эметип кетти да, бир күйүт экен. Азыр ойлосом күйүтү, кыргызча айтканда күйүтү, ичке түшүп кетет экен, депрессия состояние. Кайненемдики, энебиздики бул узакка оору болду. Баласы чыкпай атса, отуруп турса да тилене берди да. Тилене берип акыры топурак буйрду. Садыр барды, топурак салды, топурак салганга жетишти. Мен ойлойм, ушу адамга деле убактылуу бир мүмкүнчүлүк берилет да. Ошо айкөлдүк кирет, марттык кирет да. Ошону биз колдоно билишибиз керек. Даже согуш болуп атканда айтып атышты, согуш болуп атканда согушту токтотуп, каза болгон солдаттарды, жөкөрлерди койгонго уруксат беришкен да. Ушундай болду. Бала жоготу бул ата эне үчүн түрөнү тозоо экен. Тиги баланын кырсыгы менин баламдын ажалы болду. Бирок мен ошо баладан сурадым эле да, сен кандай кагып алдың депчи. Десем, Дастан өзү келип кагылып алды деген. Деп ошо ойдон 22-синде кагылды Дастан, кагып кетти тиги бала. 4 күн ажал менен алып урушуп, анан бул ажалды жеңе албай калды балам. Биз азыркы убакка чейин оор акыбалдабыз да. Кенен кесир сүйлөшө албайбыз. Эң оор учурда Садыр менин жанымда болгон жок, мен Садырдын жанында болгон жокмун. Мен баламды алып, туугандарым менен айылга кете бердим. Уруксат алып, Садыр эртесине барды. Садыр барганда эле баланын туугандары, кайнатасы кагып алган баланын жөнүндө сүйлөп атабыз го азыр. Айылга барып калышкан экен. Садырга барып жолугуп, Садыр мен эч доом жок деп айткан экен. Андан кийин мага боз үйгө келишти. Мындай учурда кеңешип да ала албайсың. Ызычуу, жаш балага кетип атат. Биз кеңешип, бул Садырдын өзүнүн жеке чечими болду.
ар бир башта болот экен кырсык, бул баланын кырсыгы. Аны ушундай болуп калды. Өзү Садырдын өзүнүн жеке чечими болду. Садырга абакта жаткан күндөрдүн биринде кызыл жаян канга боелуп, ушундай бир көрүнүштөр болду. Өзүнө өзү кол салганы жөнүндө айтылып жүрөт. Дагы бирөөлөр күмөн санап, жок, мындай болушу мүмкүн эмес деп жүрөт. Сиз өзүңүз кандай көз караштасыз? Жолугуларга барган учурда эмнени айтып берет? Күйүткөн ошондой ишке бардыбы, эгер өзү ушундай болсо, ушуну чечмелеп берсеңиз. Бул эми бул да биздин үй бүлө үчүн өтө оор нерсе. Өзүңүздөр билесиздер, жазылбаган тиги тарапта, Садыр отурган тарапта жазылбаган мыйзамдар бар. Бул жөнүндө Садыр өзү чыгып келип айтып берсин. Мен себеби Садыр дагы деле ушул жакта. Ошондой. Интернет колдонуучулар арасында деле сиздин жолдошуңузду азамат, чыныгы көкжал деп алкагандар бар. Ошону менен катар эле жазасын өтөп жатат. Бул деле ошентип элди себенен байыган, ошентип жаман иштерге аралашкан деп. Бирөөгө 100% жага албайсың да. Аракет да кылбаш керек. Бул аракет кылып убактыңды да коротпошуң керек да. Жөн гана өзүңдүн ишиңди так, туура элдикин жебестен алып кетип отурсаң, эл баалап чыгат го дейм. Анан жактырбагандар да болуш керек. Себеби адамды кечке эле мактай берсең, бул жайланышып калат да, туура нерсени көрө албай калат. Жанында так информация берип, ушинтип сынап, сын айтып тургандай киши болуш керек, сөзсүз. Бул такшалтат адамды, өстүрөт деп ойлойм. Мурдагы президент менен бир учурда, тагыраак айтканда Атамбаев менен бир учурда мамилеси жакшы эле болгонун Садыр ага өзү айтып келген, кийин капысынан бузулду деп гана кумтөргө байланыштырып жүрдү да. Чындап эле мамилеси жакшы беле, кандай болгон? Анан ошол адам, тагыраак айтканда Атамбаев, Садыр Жапаровдун тагдырын чечип койду, толук ошол киши чечти дегенге макулсузбу? Мурда абдан деле жакын болчу деп айта албайм. Муну эми баягы саясатчы катары экөө бири-бирин билип, анан сүйлөшүп, иш карап жүрсө керек да. Анан ушу бузулган, ушу кумтөрдөн абдан бир эмеге терс кетти. Атамбаев чечти, Атамбаев барды ошондой нерселерге. Эгер сиз айтып жаткандай Атамбаев ошондой иштерге барган болсо, эми көрсөтмө берген деп айтсак туура болот го, сиздин оюңузча. Эгер ошондой көрсөтмө берген болсо, бүгүн ал кишинин өзүнүн абалы да жакшы эмес. Ушул көрүнүштөрдүн өзүн сиз кандай деп талдап, кандай чечмелеп жатасыз? Эгерде бирөө менен абдан касташып калсам, ошондон өч алам. Кандай кылып өч алсам деп ойлонуп, убакыт коротпош керек экен. Бумеранг деген бар. Бул жөн гана өз жайына койсоң, кыргызда айтып коет, Кудайга койдум деп. Бул сөзсүз учурда келет. Акыры келет. Эртеби мурда бир 40 жылда келчү экен деп калчу, азыр замандан баягы батыраак эмнеге бат эле келди. Бат эле келет да. Абакка кирип чыгуу тартиби кандай болуп жатат? Сиз жолдошуңуз менен качан жолуктуңуз? Эмнелер жөнүндө сөз болду, эгер мындай жашыруун болбосо? Бир жума болуп калды окшойт. Атайлап санэпидстанциядан справка, анализ тапшырып, справка алып алып барып келдим. Акыбалы абдан жакшы, күлгүчтүү. Биз барган сайын ар бир балабыздын кылыгын айтабыз. Дастанның 40-ында келин алганбыз, жакшылыкка одарып дейт экен, ошо кыргыздын. Ошентип экинчи балабыз Рустамды үйлөнткөнбүз. Куда сөөк жөнүндө сүйлөшөбүз, келин, бала чака жөнүндө сүйлөшөбүз, кандай кылабыз, эмне кылабыз. Көзчө позитив тартылып ушундай. Садыр Жапаровдун иши тууралуу сөз болгондо эки инсандын аты жөнүн атагым келип турат. Анын бири Эмилбек Каптагаев, ал эми экинчиси Каныбек Осмоналиев. Биринчисинде Эмилбек Каптагаев жабыр тартты. Ошол кишиге мындай айтканда жаман бир иштер уюшулду. Ошого Садырдын тиешеси бар деген баягы кине айып тагылып келди. Кийин ал киши жок, мен эч кандай доом жок деп чыкты.
ушул кадамын же болбосо ушундай билдирүүлөрүн Садыр ага кандай кабыл алды ал кишинин, сиз өзүңүз кандай кабыл алдыңыз жана ошондой эле Каныбек Усмоналиев тууралуу, эки инсан тууралуу сөз кылсак? Биринчиден Каптагаев жөнүндө айтып кетсем, Эмелбек Саламатович жөнүндө. Бул киши өзүнүн интервьюсунан да далай айтып жүрөт, ар бир сот процессине да катышып айтып жүрөт. Мен күнөөлүүсүз адамдын камалып кеткичин каалабайм деп. Садырдын түздөн түз мага каршылыгы жок. Саясатта баягы көз караш келишпеси мүмкүн деп. Бирок ушу ар бир сот процессте дагы интервьюларында Садырды колдоп келет. Бул адамдын күнөөлүүсү жок. Мен каалабайт элем, жогорку сотто дагы ушундай айтты. Мен каалабайт элем мен үчүн күнөөсү жок адам соттолуп кетишин деп айтып келет. Бул өтө чоң адамдык сапат. Ошон үчүн биз үй бүлөбүздүн атыбыздан дайыма рахматыбызды айтып келебиз. Каныбек Усмоналиев агай бул өтө патриот, окумуштуу киши. Азыр ден соолугу абдан начар болуп, давлениясы менен жатат. Ушу адамды чыгарып коюшса болмок үй камагына. Биз муну менен камап алып, баягы Садырга ким кошулса, ким колдосо, ушундай болот дегенди көрсөткөндөй болуп турат да. Биз үй бүлөбүз менен ал кишини колдойбуз дагы, абдан сарсанаа болобуз да, ден соолугу жакшы болуп турса экен деп. Көптөрү болгулоп жазып калышат да, балким парламенттик шайлоо, кезектеги парламенттик шайлоодон кийин көп саясатчыларга, анын ичинде Садыр Жапаровго эркиндик берип калабы деп, сот тармактардан өзүңүздөр да окуп калып атсаңыздар керек. Бүгүн тезинен чыгарсын деп талап койгондор да бар. Ошол эле учурда жаза мөөнөтүн толук өтөсүн дегендер бар. Кайсы пикир мындай реалдуулукка жакыныраак деп ойлойсуз? Эми баягы биз үмүт менен жакын арада эле чыгарып берсе деп ойлойбуз. Биз деле азыркы ажообуз менен өтө мындай жаман мамиледе болгон эмеспиз эч качан. Тескеринче үй бүлөлүк катышыбыз бар болчу. Анан өткөндө 2 мартта митингде айтты. Эми Жолдош Айтыбаевна президентке мына эми жеткиздим, билбептир, эми билди дегендей кылып түшүнүк берди. Бирок ошол убактан бери деле канча убакыт өтүп кетти. Мен биякта президенттин айкөлдүгүнө күттүк, дагы деле күтүп атабыз. Баягы адамга бир келет экен да, ошол адамга бир келгенде туура жагына колдонуп алса, бул өтө жакшы болот да. Айкөлдүк, марттык, ушул нерсе жетишпейт го деп ойлойм. Өлкө бийлиги анын ичинде ошол президент дагы баары мыйзам чегинде болот, мыйзам менен чечебиз деп келе жатпайбы? Ошондой болгон шартта анда бул жерде мыйзамсыз бир нерсе барбы анда? Билесизби, мынакей амнистияны айталы. Амнистия да Садырга колдонулбайт. Помилование, ырайым бөлүм. Аны баарыбыз суранып Садырга жаздырдык. Эми үй бүлөң менен болуш керек деп достору да айтып, баарыбыз айтып атып Садырга жаздырдык. Бирок ошону дагы биз көрө алган жокпуз да. Мына сиз айтып калдыңыз, жогоруда мындай касташкан эле адамдар эмеспиз, керек болсо азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мындай үй бүлөлүк алакага катышыбыз, мамилебиз бар эле деп убагында. Азыр деле мамилеңиздер, байланышыңыздар барбы? Азыр эми жок да, баягы кол жетпейт. Ошону айтып атпайбы, адамга ушундай мүмкүнчүлүк берилгенде эстей жүрүш керек, биле жүрүш керек да. Атамбаевдин үй бүлөсү, ал кишинин жубайы дагы мындай жеңил эмес абалда турат. Сиздер бир учурда ошол эле Текебаевдин аялы Айгүл Текебаева менен сиздер дагы мындай чогуу жүрүп калдыңыздар эле. Ошол сыяктуу эле Атамбаевдин аялы менен дагы чогуу жүрүп, мындай сүйлөшүп, эмне болуп атканын талкуулап каласыздарбы же андай нерсе жокпу? Жок, азыр биз эмебиз жок. Бирок мен Садыр келгенде Рустам 20 жашта эле, Рустам балам камалып калды, дагы туугандарыбыз, келиндерибиз, биз Садыр келгенде баары камалбадыбы? Ошондо мен баламдын
өтө балама сарсана болдум. Ошондо мен айла жок. Бирок Раиса Атамбаевага туура түздөн түз чыга алган жокмун. Бирок бир тааныш айымдардын аркасынан чыктым. Чыксам мен андай нерсеге кийлигишпейм деди да, ошондой жооп алдым. А мен ойлойм дагы айтып келем, первая леди болуш биринчи айым. Бул баарына эле бериле бербейт, бул Кудайдын эмеси. Ошол кезде дагы айкөлдүк, марттыкты эске сала жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Мен айтпайм, бирок коркунучтуу, баарын эле бошотуп, баарын митебеш керек деп. Бирок 20 жаштагы бала атасын күтүп чыккан эле да, эч кылмыш кылган эмес эле. Ошого кайрылдым. Сиздин ошол кайрылууңуз ошол адамга жетти деп ишенесизби? Же ортодон эле бирөөлөр ушундай жооп укту, ушундай жооп берди деп сизге жеткирип коюшу мүмкүн беле? Балким. Мына азыркы президентке дагы биздин айлана тегеректери дагы жамандап коюп атабы, так маалымат жетпей атабы, эмнеликтен айкөлдүк кыла албай атат, эмнеликтен чечилбей атат, бул суроо билбейм. Балким да ошондой болот экен. Сот бийлиги бул өзүнчө бир бийлик бутагы, эч кимге көз карандысыз деп мындай так жазылып турганы мыйзамдар бар экенин билесиздер. Бирок ошондой болгон күндө дагы сиз өзүңүз же болбосо сиз сыяктуу тагдырга түшкөн адамдар эмне себептен ошол сот бийлигине эмес эле дароо эле президентке кайрылууларды байма-бай жолдоп турасыздар? Эмне себептен? Бизде баары бир деле система. Мейли кандай сотту независимый деген менен деле көз каранды. Бул бирден бир билгилүү. Кыргызстан өтө кичинекей. Ким эмне деди, ким кандай кылды, ким башкарып атат, кимдин тууганы ким, кимдин досу ким, баары билет да. Президентке көз каранды деп калдыңыз. Сиз мындай кандайдыр бир көз карандылыгын байкаган, сезген же мындай далилдей турган бир көрүнүштөр болгонбу? Биздин юристтер бир нече жолу даярдайт да документтерди, ошол эле амнистияга, ошол эле. Бирок ошол сот чече албайт эч. А мен ойлойм да, ошо сөзсүз түрдө биз кыргыздар бир эле адамга көз карандыбыз деп. Садрага кумтөр маселесин байма-бай көтөрүп атты. Ошол канчалык чыныкластан деп ойлойсуз, канчалык чыныкласан болгон? Экинчи жагы канчалык саясатташкан деп ойлойсуз? Мен башта айтып кетпедимби, Садырдын ар бир ишинин актыгына, тактыгына ишенем депчи. Ошол сыяктуу мен жанында жүргөн адам катары билем. Бул кумтөрдүн комиссиясы кандай создаваться жаралды эле, кимдер турат эле. Ошо комиссияны деле международный эксперт деп алды Алматы, Казакстандан. Ошолордун акчасы кайдан кетип атат, кандай болуп атат деп. Если бурмалаган киши болсо, мунун баарын алып чыгып, анан акыры аягы камалып калбайт эле да. Азыр мынакей элдин баары билет. Мен ойлойм, бул Садырдын эмгеги деп. Дагы элдер бышып жетилип калды. Кумтөр проблемасын негизи баары эле билет. Бирок ошону алып чыгабы, ким көтөрүп чыгат? Бул чоң проблема да. Ким алып чыгат? Азыр Садырдын ошо алып чыккан видеолорунан, алып чыккан биздин жана айтып кеткен мекенчилдер канча керешет түшкөн, канча чыгаша болгон, канча пайда болот эле. Ошону сокур киши да билет болуш керек, көрөт болуш керек да. Биз баарыбыз ошого күрөшүшүбүз керек. Азыр бирок алтын деле түгөлүп деле калды. Бирок бизде башка нефть, газ деген байлыктарыбыз жок да. Болгон ушу тоолорубуз бар, тоолодо алтындарыбыз бар. Ошол байлыкты биз Кыргызстан элине жумшашыбыз керек го деп ойлойм. Ар бир Кыргызстандын атуулу бул меники деп патриот болуш керек, мекенчил болуш керек. Садрага мына азыр абакта келечегин кандай көрөт? Саясаттан четтеп кетем дейби? Же тескерисинче кайра эле саясатка кайрылып келем дейби? Кандай көз карашта? Муну эми Садыр байкең өзү жооп берсе, буюрса, өзү жооп берип калса деп ойлойм да. Себеби мен аял киши катары ойлойм, Садыр бизге эле көңүл бурса, бизге эле жашоосуна арнаса депчи. Себеби буга чейин көп нерсе маселелерди көтөрдү.
башынан канча деген азаптар өттү. Ошондой. Негизи мындай сиз менен ой бөлүшкөнүнө карап кандай жыйынтык чыгарасыз? Оюнан кайтып саясаттан четтейин деген ойдо турабы? Же тескерисинче мурункусундай эле дагы деле кайнап эле дагы деле саясат дейби, эмне дейбит? Биз ошо өтө балам кеткенде көп ойлондук. Мен эми өзүмдүн жеке оюмду айткым келет да. Садырга мен так кетет же кетпейт деп айта албайм. Бирок мен ошо кетсе калган жашоосун бизге эле арнаса, биз менен эле болсо деп ойлойм да. Элге салды, эл жетишинче баалады. Дагы мындан да жакшы баалап, мындан дагы барктап алса болбок, бирок андай болбойт экен. Ошон үчүн мен ойлойм, эл катары эле, аял катары ойлойм. Баласын жоготкон аял катары айтам. Бизде эле болсо депчи, бизде эле болсо, эл катары эле жүрсө деп. Садыр Жапаров Кыргызстанга кайтып келер алдында социалдык тармактардан ичинде Facebook'та колдоондор абдан катары калың болгонун, алар канаттууга кактырбай тосуп ала тургандыгын, ушунун баарын жазып атышат. Ошого ишенип келип алды, иш жүзүндө андай болбой калды дейт да. Садырдын колдоочулары азыр деле көп. Бул колдоочулар болгондо бул карапайым элден айланса болот, дагы деле колдоп келатышат, себеби Садырдын ишин билишет. Анан мен ушу элге ишенип алып деле келип алды деп айтпайт элем да. Бул Садыр билет эмнеге келатканын, кандай келатканын. Мен айтып атпайм, кайра деле ошо өзүнүн ишинин актыгына ишенет. Бул мекенди тоноп же бирдеме кылып, баягы коррупция боюнча иш козголуп чыгып кетип атканда кармалган жок. Бул тескеринче актыгынан мекенине кирип келатканда кармалып атат да. Бир учурда каркыра маселесине ушул киши түздөн түз аралашкан, сатып жиберген деген дагы айыптоолор жүрдү. Кийин ал ойдон мындай кайткандар да болду окшойт. Ушул маселе Садыр ага өзүнө кандай тийди, кандай тарзалады элдин ушундай баасын? Мен Садыр менен чогуу жашаган адам катары бул Садырдын көрөгөчтүгүн аябай абдан байлайм да. Көрөгөч бул 10-15 жылдан мурдакысын көрөт да. Мага көп айтар эле да. Граница бул чоң проблема болот. 4-5 комната салып, үй салып, ошака местный населенияны жайгаштырышыбыз керек деп. Алар границаны да кайтаруучу болуп берет, бир эсептен өзүбүздүкү да болот деп көп айтар эле да. Анан ошо каркыраны сатып ийген деген бул эми таптакыр туура эмес. Тескеринче ошо 3-чү созывдын депутаттарын баарын чакырып, биздин каркыра моун жактан башталат, чек буяктан деп чек ара проблемасын көтөрдү эле. Мынакей кече жакында эле Баткенде биздин апабыз, бир апанын үйү өртөнүп кетти, баарыңыздар көрдүк го. Ушундай бир эме менен баарыбыздын муңубуз бошоп жаман болдук. Ошо көрдүңүзбү, ошо тескеринче ошол границаны биз чек араны биз карашыбыз керек. Садыр Жапаровдун саясаттагы мындай өтө жылдыз жанган жылдар кайсы жылдар деп ойлойсуз? Мен ойлойм, Садырдын пока саясаты жылдызы жанды деп колдоочуларын кармап колдоп барып эметип турса, бул дайыма эле жанып турат го деп ойлойм да. Эч качан унутулуп өчүп калган жок. Бизде дагы деле колдоочуларыбыз көп. Өткөндө бир эки белгилүү саясатчы Садырдын күчтүү фанаттары бар деп айтып кетти да. Көп күчтүү фанаттар бар деп. Башка саясатчыларды карап көрөм, ошо мени мактап койчу, мени айтып койчу деп даже через пиар акча төлөп дагы ошондой немеге айтабайт. А биз адамдарга акча чогултуп берип ошого эметпейбиз. Бул адамдар өздөрү Садырдын тегерегинде чогулат. Дагы да ушу иши үчүн болуш керек, сөзсүз. Садыр Жапаровдун мурунку тааныштары, дос тууганы, алардын алака мамилеси кандай азыркы учурда? Мурункудай деп айта албайм, бирок Кудай кошкон достор кала берет экен.
ээленип калат экен, көп эле ээленип калат экен. Бирок кол үзбөй келаткандар бар. Ошол эйлик сиздерге эмнени көрсөттү? Бизде эмнени көрсөттү, эмнени сабак алдык деп айтайын десем, бул жашоо, турмуш өзү негизи ошондой экен билгизди. Баягы Кол үзүп кеткендер болдубу? сөзсүз түрдө болот. Турмуштун абдан оор сабактары болду. Ошо эле жоготуу, көз жаш, кайгы муң деген сыяктуу эле. Бирок ошондой шартта баары эми жакшылык баары үзөңгүлөшүп жүрөт да. Сизди эмнелер кубандырат, эмнеге канааттанасыз? Биз келин алдык, бирок ошо садыр чыгып калса өзү Куданын астына барылсын деп эле, баягы кыргызча өзүбүздүн салтыбыз менен деп эле атабызды дагы эле күтүп келебиз. Камынып койгонбуз. Кудаларыбыз да ушундай алтындай кишилер экен да. Азыр келе бер, азыр мынте бер деген жок. Алар дагы биз менен чогуу кудасын күтүп атышат. Баягы илгери үмүтсүз шайтан дейт, үмүттөнүп эле дагы эле байкеңерди күтүп, чогуу бир жакшылыкка уда оор жоготуулардан кийин биз ушунча жакшылыкты баалап, ушунча жакшылыкты күтүп калдык. Ушу Кудага да өзү барсын деген ойдо карманып, ушул убакка чейин күтүп келебиз. Социалдык тармакка кечээ жакында эле сиздин углуңуз Дастанды жоктоп, ага косо болуп жатканыңызды жазып, кайрылуу чыгарганыңыз абдан көптөрдү ойго салып, талкуу бир топко чейин уланып жатты. Негизи тынч эле жүргөн адам катары анан эмнеден улам ушундай жазып калдыңыз? Эмне себеп болду буга? Бул бирөөнү күнөөлүүнү издейт экенсиң. Анан өзүңдү күнөөлүү сезет экенсиң. Ушундай экен да, поэтапно өтөт экен. Анан дагы эле ушундай Дастанда жаш кеткен деп айтамбы, же баласын жоготкон апалар чогулуп калдык. Фейсбуктан таап өздөрү чыгышты. Мен ошо Дастанга жазган, Дастанга болгон кайрылуумду окуп, көп апалар бар экенбиз, апасын жоготкон. Ошолор болуп биригип, анан ушундай биз окшош жарты жүрөк деп койсом туура болот да. Баягы кыргызда жакшы сөздөр бар экен да. Садыр түрмөгө түшкөндө дагы, уулдарым түрмөгө түшкөндө дагы жер карабай жол карап тур деген. Жол карап турган бул жакшы экен, эрте эле кеч баягы үмүт менен жашай берет экенсиң. Жер карап калган бул эң жаман экен. Өлүм улук деп бекерин айтпайт экен. Бирок мен дагы деле Дастанды күтө берем, түшүмдө көрөм, сагынам. Алланын немесине буйругуна баш ийет экенсиң. Балдарымды аяйм. Ошо мен ыйлап мөңдүрөп калсам, балдарымга кыйын болот. Ошон үчүн өзүмдү токтотом, дагы күчтөнтөм. Эми калган балдарым үчүн жашагым келет, жашайм. Билесиң, мындай коркунучтуу түш көрүп атсаң, тезирээк ойгонгонго шашасың го. Балаңы жөнүндө түш көрсөң, ошо ойгонгоң келбейт да. Дагы эле түш көрө берсем депчи. Ошондой. Бирок жакшы жүрөт да. Дайыма ушу өмүрдө кандай жүрсө Дастан, түшүмө да ошондой келет. Дайыма жайдары болчу Дастан, абдан жайдары болчу. Анан физически аябай күчтүү болчу да. Жерден туруп эле сальто жасачы, спортто да дайыма биринчи болчу. Анан ошо ойлоп коем, Аллахым бешинен ордун берсе, дагы да шаңдуу жакшы жүрөт го депчи, үмүт кылам. Эми баарыбыз ошол жака барабыз. Бала күтүп чыгат дейт. Менин күтүп алышым бар. Анда дагы бир жолу атайын убакыт бөлүп кабыл алганыңызга ыраазычылык билдирели. Жакшылыктын кебиз үйлөнүп, сизди күткөн жакшы күндөр тезирээк келсин. Силерге да чоң рахмат. Байкең жөнүндө кабар алып койгон. Бул жакшы нерсе. Чоң рахмат силерге да.